Президент Сооронбай Жээнбеков Москвада улуу атамекендик согуштун 75 жылдыгына карата белгиленип жаткан парадка ардактуу конок катары катышпай калды. Себеби Москвага учуп барганда кыргыз делегациясы коронавируска анализ тапшырып, курамындагы 2 кызматкердин анализи таза эмес болуп чыккан. Бул туурасында мамлекет башчынын басма сөз борбору билдирди. Президенттин расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, буга байланыштуу өлкө башчы жеңиштин 75 жылдыгына арналган иш-чарага катышуудан карманган. Мамлекет башчы кече 23 июнда Россиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен Москвага барган. Иш сапардын алкагында өлкө башчы Москванын Кызыл аянтындагы аскер парадына, ошондой эле Кремль дубалындагы белгисиз жоокердин күмбөзүнө гүл жамбар коюу аземине катышары айтылган. Господин президент, комендант Московского Кремля, генерал-майор Рудой. Здравия желаю. Москвада белгиленип жаткан жеңиштин 75 жылдыгына арналган салтанатка Казакстан, Белоруссия, Молдова, Сербия, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери катышты. Ал эми Азербайжан, Чехия, Хорватия, Түркмөнстан, Армения өңдүү бир катар мамлекеттердин жетекчилери Орусиядагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу салтанатка катышпаарын расмий билдиришкен. Мурдагы экс-министр Камила Талиева пандемия курчуп турган маалда өлкө башчынын Орусиядагы парадка катышканы саясий жактан маанилүү эмес деген пикирде. Анткени өлкөдө коронавирус курчуп, өкмөттүн абалы ачыкталып, элдин ишениминен тайып турган маалда президент иш сапарын токтотуп турса болмок дейт. Тынч маалда барса болот болчу да. Мындай учурда президенттин барышы анчалык деле маанилүү эмес. Албетте Орусия биздин өнөктөшүбүз. Кошунабыз катары дагы бул мамилени үзбөшүбүз керек. Дипломатия деген бар, мындай саясий мамиле деген бар. Бул мамилелерди тынч мезгилде барып катышса, ага эч ким мындай кине да коймок эмес, сындамак да эмес. Кыргызстан Россияга көп тарабынан көз каранды болгондуктан президент Сооронбай Жээнбеков Орусияга барууга мажбур. Мындай пикирди саясий серепчи Айданбек Акматов билдирип, бул саамда мамлекет башчы канттагы авиабаза боюнча мыйзамга кол коюп, Орус президентине белек катары ала кеткенин айтат. Президенттин кеткени кетпегени эч кандай роль ойнобой калды. Анткени булар эч кандай пандемияга эч кандай бир даярдык көрүлгөн эместиги айкын болуп жатат азыр. Бир аз эле оорулар же мындай көбөйсө эч нерсеге даярдыгы жок дегенде, оорудум деген адамдарды телефондор менен кабыл алганга булардын эч кандай даярдыгы жок. Ооруканалар эч нерсеге даяр эмес экен деп азыр саламаттык сактоо министри өзү отурат. Ушулардын бардыгын президент болсо дагы өзгөрбөйт, болбосо дагы өзгөрбөйт. Бул нерсе азыр биздеги эң бир кейиштүү көрүнүш. Ошондой эле серепчи мамлекет башчынын коронавирус Кыргызстанга келгенден тарта бет кап тагынбаганына токтолуп, коомчулукка вирустан сактануунун жолунда үлгү болбой жатканын айтат. Мунун арты менен коомчулукта терс көрүнүштөгү нигилизм пайда болду дейт. Жалпысынан бизде ошондой мыйзамдык нигилизм пайда болуп, мыйзам бар, бирок аны аткарбайбыз. Президент баш болуп, бир талаптарды коебуз, бирок өзүбүз баш болуп аткарбайбыз. Мына ушундай бир мыйзамдарды аткаруудагы бир бизде жаман көнүмүш нигилизм орун алып, бул биздеги жалпы мыйзамдуулук, конституциянын талаптарын аткаруу сыяктуу нерселерден аксатып жатат. Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев президенттин пандемия маалында Орусияга болгон бул иш сапарын туура деп эсептейт. Масалиевдин баамында мамлекет башчы бул сапарда Орусиядагы мигранттардын маселеси, экономикалык жааттагы бир топ маселелерди талкуулап келиши мүмкүн. Жалгыз адам бир киши барып келсе көрбөйт. Ошо барган учурда эле жагы биздин жарандарыбыз Россиядан кете албагандардын тагдыры жөнүндө сүйлөшүп керек болуш керек деп президент Путин менчи. Эле парадка барып тамаша кылгандарды тиякта экономика боюнча, каражат боюнча, ошо мигранттар боюнча маселе көтөрүп келет, ошондон барып келген туура эле деп атам. Быйыл коронавирус пандемиясынан улам жеңиштин 75 жылдык мааракеси 9 майда белгиленбей 24 июнга жылдырылган. Алдын ала түзүлгөн пландар Россиянын президенти Владимир Путин Кызыл аянттагы трибунада согуштун ардагерлери менен болоору айтылган.
Буга чейин Bloomberg агенттиги улуу ата мекендик согуштун 80дей катышуучусу карантинге алынганын жазып чыккан. Аклай Маратова, Ирлан Кадырбеков, Next TV, күндүн темасы үчүн. 8-й гвардейской, Режецкой, Краснознаменной, орденов Ленина и Суворова, мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова. Парадным расчетом командует полковник Бек Казы Туминбаев.